шаарга келгени үй ала элекмин. Адамзат пендеси сүйгөн нуру ким болот? Ким? Үйдүн өзү ким ошондо? Ошо балдызым мындай спонсор болуп турат. Көз караштан түшүнөбүз го. Айбек караганда эле мен түшүнөм. Бир козу болду, бир суу алып берип кой болду, ошол эле жетет деген да. Квартирадан квартирага көчкөн күндөрүбүз да болгон. Анан кийин эки ажырым жолго түшүп кетишкен. Бас үйлөнтөбүз деле дос баласын алып, үйүнө алып барып экөөбүздү үйлөнүп салып атпайбы? $2000 бергенбиз. Анан ошо алдатып ийдик аны. Мен романтик эмесмин. Сүйөмүн, бирок деңиз. Үй бар, машинеси бар. Ошондо эсептегенде $3800. Айдан айтсам такыр эле каршы болгон да. Достор, кандайсыздар? Аты-жөнүм Кандид Даняров. Бүгүн Супер ТВ телеканалында Жылдыздын үйүндө конокто берүүсү. Кимдин үйүндө коноктобуз? Кайсы жылдыздын үйүндө коноктобуз? Эң кымбаты акчыны чыгармаларын аткаруучусу Айбек Касымов агасынын үйүндө коноктобуз. Кеттик анда. Камыкты цирк ашып коюшуп. 4 камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой о тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Барына чексиз. Ассалам алейкум, кабарсызбы? Алейкум ассалам. Амансызбы? Жакшы. Келиңиздер, келиңиздер. Жүрүңүз. Саламатсыздарбы? Кандай жүрөсүз ага? Жакшы. Шүгүр, Кудайга шүгүр. Уйкуңуз кандайбы? Уйкубуз канды. Сиз менен байланышканда айткып калдыңыз да? Кадимет азыр биз тиги күндө түндө менен гастролдон кеч келгенбиз. Уктап атабыз депчи. Келсек жубайыңыз айтып калды, уктап атты депчи. Уйку кандайбы? Уйку канды. Эми канбаса да кандырабыз да. Жүрүңүз анда чакырып атайлы. Келиңиздер, өтүңүздөр. Азыр алгач үйүңүз менен таанышканга чейин мен бага айлана чөйрө тегерек четте эмне кыласыз, эмне жумуш кыласыз, бияка эмне эгесиз, ошол туурасында сурагым келип атат. Картошка эгесиз. Былтыр бул жерге жубайым, келчегим бул жерге сабиз, перец, тетик жерге дагы перец, бул жерге сабиз, анан жусайларды айдаган. Быйыл эч нерсе кылган жокпуз. Быйыл чөп деңиз. Быйыл бүт чөп. Дагы бир аз бир жума мурун чөптөрдү чаап койгонубуз жакшы болупту. Аябай өсүп кеткен. Анда ушундай көрмөкчүсүз да? Кандайсың арайда ба? Белчеден болчу да чөп. Анан быйыл эч нерсе кылган жокпуз чынында. Жылда эле тигип сабиздерди же жусайларды же перестерди келинчегим тигип коет, анан жайкысын эс алууга кетип калабыз. Каралбай калат. Биттикке суу куябыз, кичине өсүп. Кайра чогулуп аласыздар. Ошойдон жок болуп кетет да. Өзүңүз кандайсыз? Кара жумуштар кандайсыз? Кара жумуштарга жакшы элем. Менен баягы биздин жумуш ырчылыкта кесибиз болгондон кийин мындай мээң менен чарчайсың да, психологически чарчайсың барганда. Андан көрө жер сайып иштесең ошондо чарчабайсың да, тескерисинче. Жакшы келип эс алып уктайсың да. Бул жер 4 сотук. 4 сотук. Өзүбүз үчүн чакан эле. Бузханско жакында эле. Эмнеге кылып атасыз? Бул жерде баня бар болчу мурда. Анан банянын ичинде бассейн бар болчу. Бул ушу 90 жылдары салынган экен, эң мындай ошол кездеги чоң үйлөрдүн бири. Баня бассейни менен деп жакшы мындай алай бааланчу экен да ошол убактачы. Анан кийин эле биз көчүп келгенде эле баня иштебей калыптыр. Анан ошол андан кийин эле үйдүн ээси айтып калды, кереги жок, биз негизи бузабыз деп. Анан
Биз эле өзүбүз эле бузуп салалы деп өзүбүз бузуп, үйдүн полун алып туруп, анан ошол жерге баарын төгүп, тегиздеп, анан стяжка кылып салганбыз. Үйдүн ээси десеңиз таң калып атам да. Айбек Касымов үйдүн ээси болсо, дагы ким үйдүн ээси депчи. Ким үйдүн ээси ким ошондо? Мен чында шаарга келгени үй ала элекмин. Квартира алып жүрчүмүн. Анан ушул үйдү менин кызыл туулук агам Талай Керимов деген агам бар. Ал жөнөкөй эле биздин эле айылдык тоңдук кызыл туудан. Ошол агам эле ушул үйгө жашай берчи, сен эчтеке кылбай эле кой. Каалашыңча жашай бер. Кийин өзүң чоң там алганда, чоң үй алганда мага биртике Жол жобосун кыласың. Бир козу болду, бир суу алып берип кой болду, ошол эле жетет деген да. Анан мына Кудайга шүгүр ошондон бери 8-9 жыл болду жашап келатабыз. Ошондо азыр бага Батирге десек болот, Батирге акча төлөйбүзбү? Эчтеке жок. Батирге эч нерсе төлөбөйбүз. Бир гана эме баягы коммунальный услугасын эле төлөйбүз. Болду, калганы бекер. Өзүбүздүн үйдө эле жашап атабыз азыр. Кандай экен? Сонун өзүбүз кээде баягы терезелерин өзүбүз салдырып койдук. Полдорун өзүбүз полдоп койдук стяжка кылып. Ар жактагы азыр көрөсүздөр деген ванна жак, ошол жактар курула элек болчу. Өзүбүз куруп, бөлүп, топканы өзүнчө кылып, салып, бөлүп койгонбуз, зыңгыратып салып койгонбуз. Шыбак тартып, аппакай кылып койгонбуз. Эмечи, эстеп калдыңызбы үйдүн ээси депчи? Үйдүн ээси келсе таный албайбы өзүнүн үйүн? Келип турат, кээде анда санда. Көп деле келбейт, анда санда бир келет. Өзү жакшы байке, мага аябай жагат байкем менен жеңем экөө тең. Ошо терең ыраазычылык билдирейин, учурдан пайдаланып. Үй кут болсун анда. Рахмат, ушундан баштап менин үйүм болуп калды окшойт. Талай экеми үй меники болду окшойт. Эми үй Айбек бекеники да. Бул болбосо деле биз квартиралап жүрмөкпүз. Квартирадан квартирага көчүп, квартирадан квартирага көчкөн күндөрүбүз да болгон. Төлөй албай калган күндөрүбүз да болгон дегендей. Аны эми азыр Кудайга шүгүр, ушул үйдө жашап, 5 балабыз менен жыргап куунап жашап жүргөн убагыбыз азыр. Канча бөлмөлүү үй? Үй 5 бөлмөлүү. Ар бириңиздерге бирден бөлмө экен да. Ар бирибизге бирден бөлмө. Жубайыңыз айтабы? Эбик биз деле багы жашасак, чоң үйдө жашасак, этажда жашасак, особнякта жашасак депчи. Жок, аны деле мындай айткан деле эмес, антип деле айтпайт деле. Болуш керек деп коесузбу? Жок, болуш керек десе мындай айткан болгон деген сыяктуу болуп калат болуш керек. Бизде андай сөз да болгон эмес. Ушуга Кудайга шүгүр деп жашап жүрөбүз. Биз буга чейин ичинде квартиралап жүрдүк. Анан ушу Бишкек шаарынан үй алалы, жер алалы деп аракеттенип жүрүп, чогулткан акчабыз биртике чогултуп, анан кийин ошо Ак Ордодон жер алабыз деп $2000 бергенбиз. Анан ошойдон алдатып ийдик аны. Анан ошойдон калды, ала албай калдык. Анан дагы бир жылы чогултабыз акча, $1800 чогултуп, анан дагы бирөөнө беребиз, жер алып берем дегенде. Макул деп берип коюп, ошойдон ал дагы жок. Ошойдон кур калдык, анан эми Кудай буйруганын көрөбүз деп мына ушул үйдө эле жашап жүрөбүз. Демек, ошондо эсептегенде $3800 $3800 кетти. Айла жок, таба албай калдык. Кайрылбайт тарткан эми. Анда жүрүңүз, анда үйгө кирели. Келиңиз, жүрүңүздөр, кириңиздер. Кириңиз эми үйгө. Кирели салды. Айбеке. Ушул нерсе көз мурунда, муну кийип алайынчы. Бул эмне бул? Кийизден жасалган домашнийлар. Бул биздин аяштарыбыз белекке берген бизге. Биздин өзүбүздүн Кызыл Туу деген айыл билесиздер, өзү боз үйчүлөрдүн айылы деп азыр атактуу
айыл. Аны ошондуктан биздин аяштарыбыз дагы бооз үй жасашат. Анан кийизден артып калган кесиндилерди жөнүн калтырбай ушундай тамашный. Демек эчтеке чыкпайт. Эчтеке чыкпайт, атка чыкпайт. Жүргүн киребиз. Буткан керек, сонун гана я. Жылуу турбай. Жылуу. Жүргүңүз бияка кире эле, сиз киргенсиз. Бияк биздин балдар жаткан үй. Муну эми балдар кичинекейин алалы десек, кийин чоңоюшат. Анан батпай калат. Дароо эле чоңун алалы дедик дейбиз. Дароо эле чоңун алып алалы дедик. Анан төртөө тең биз дагы чоң киши да жатса болот да. Биз да жатабыз кээде. Анан ошол төртөө тең ушул кроватка жатышат. Кимдер ким аттарын айтып койсоңуз, нары жак, бурчка бияка, астына. Бул кроватта Нурайка кызым жатат. Бул жерде Бегимай кызым жатат. Бул жерде Атай балам жатат. Акинай бул жерде жатат. Эртай бул жерде жатат. Сыйлыктарга азыр басым кылгым келип атат да. Алгачкы алган сыйлыктарыңыз. Менимче бага көп болуш керек мындан дагы. Сыйлыктар көп. Алган сыйлыктардын жарымы да катылуу, жарымы балыкчыда дегендей. Бул маданияттын мыкты кызматкери төш белгиси. Бул Жумамүдүн Шералиев атабыздын 100 жылдыгына арналган концертте медаль алгам. Жумамүдүн Шералиевдин. Ал эми бул болсо Тоң районунун ардактуу атуулу деген медаль. Бул ошо Тоңдун айыл өкмөтү берген. Бул болсо калктын кадырман инсаны деген төш белги. Билишимче 2009 жылы алдыңыз, маданияттын мыкты кызматкери. Маданияттын мыкты кызматкери төш белгиси 2009 жылы алгам. Биякта азыр грамоталар бүт катылып жатат, Мунун баары ошо катылып турат. Биякта бүт алган эргимеден алган. Демек бул жак тарых. Эми менин сыйлыктарым. Чакан тарых. Тарых. Сиздер андай кийинки комнатага Ал кайсы бөлмө? Бул залга. Сол жагымды карасам, сиздин машыккан, чуркай турган эмеңиз, Бул эми кээде башында алганда чуркадык бир аз кызыгып. Андан кийин эле калып калат экен. Канча күн чуркадыңыздар ошо айтыңызчы. Көп болсо бир 2-3 күн чуркадым, андан эле калды. Канча чуркадыңыз, канча бар километр? Канча чакырым? Аз эле чуркадым, 300 метрдей чуркадым окшойт. Келесен аны алсак болобу? Сиз бияка келип чуркаңыз. Ошол жерден туруп сиз мага чуркап кыймыл аракетиңизди кылып атканда, мен сизге суроо берейинчи, узатайынчы ушундай. Ушундай болсунчу. Келесиз бияка жылдырганда, мындай жылдырып алсак болот. Айбек Касымов күндө канча ирет, канча жолу ушинтип чуркайт? Ачыгын айтыңызчы. Мен чында башында келгенде 1-2 күн чуркагам, андан кийин таштап салдым. Кызыкпай деле калат кезиңде. Үйдөн ким чуркайт дагы? Үйдөн балдар бир аз Атай чуркабайт. Нурайка да чуркабайт. Айда келинчегим бир аз чуркайт. Физиотерапевтке жазап. Баарыбыз уктайбыз калганыбыз. Эртең менен таң атканда уктайсыз. Муну балдызым Белекке берген. Силер уйкучусуңар. Физиотерапевтке турула деп, көнүгүү жасап турула деп. Балдызым Москвада, ал көбү ошо балдызымдай спонсор болуп турат. Ошондо канча азыр басып койдуңуз? Чуркап койдуңуз. Канча болду? 2 мүнөт 24 секунд болуп тура? 2 мүнөт 27 секунд. Ошондо бул деген азыр 100 метр болобу кандай? 100 метр. 100 метр, 132. 132. Экиси да бар. Экиси да. Чарчаган жоксузбу? Жок. Анда ушу менен эле майгылант алабы? Жойдон эле уланта бербейли. Мен чуркаган барчу. Жубайыңыз менен түшкөн сүрөтүңүз сурайынчы. Ким билик? Бул сүрөттү дагы биздин өкүл балдарыбыз
баары биригип белекке беришкен. Ошо былтыр туулган күнүмдө. Өкүл балдарыбыз дегениңизге караганда көп өкүл балаңыз бар окшойт. Өкүл балдар көп, Кудайга шүгүр. 16 өкүл балам бар. Бардыгы баягы болбойм дегенге болбой, болгонго туура келди да. Мен эми баарын эле айтып келатам, айтып жүрөм. Тиги ата-энелерине тагыраагы баягы кудаларым болуп калды да. Ошо кудаларыма деле айтып, баягы башында айтып, сизди өкүл атагып шайлагантабыз десе, эми ойлонолу байке деп. Баары эле тааныштар да. Мисалы үчүн бир айылданбыз, бир жердешпиз дегендей бардыгы. Келиңиздер. Бияк болсо биздин сиздердин бөлмөңүздөр. Биздин бөлмөбүз. Күзгү. Телевизор шактан көрүп, телевизор көргөн боюнча жатып уктайбыз. Гүл көзүм урунат азырчы. Романтик. Жок, көп романтик эмесмин. Мен романтик эмесмин. Сүйөмүн, бирок деңиз. Романтик эмесмин. Көп деле мындай. Романтикага көп деле кызыга бербейм, бирок өзүм мындай үй бүлөмдү алып чыгып, мындай жаратылышка алып чыгып отурганды жакшы көрөм. Акыркы жолу качан бердиңиз балаңызга гүлдү? Көп болду, көп. Эсте барбы? Эсте барбы? Эсте бар. Азыр айтам. 2016-жылы беле, 17-жылы беле. 16 же 17, 2000 ошо 2 жылдын 17 деп барат. 2017. Ошондо бересиз. Ошондо 8-март аялдардын эл аралык күнүндө, майрамында эртең эрте туруп кетип, гүл алып келип, келинчегиме гүл белек кылгам. Жүргүз анда ашканага. Эми ашкананы жубайым тааныштырсын. Өзүңүз тааныштырбайсызбы? Мен эми кайсы жерде айтат да. кандай болуп кетет, билбей калам да. Көрүүчүлөр айтат да. Аралашпай эле койсо болбок, жубай эле тааныштырса болмок деп. Айтат тааныштырсыз. Анда жубайыңыз карайлы. Саламатсызбы? Кандайсыз? Саламатчылык, качып жүрсөм деле болбой калдым. Эртеден бери ары чыгып жүрүсүз, бери чыгып жүрүсүз. Эмне кылып жүрөсүз деги? Ой, силерге даярданып аткандагымда колоктордун камын ойлоп дегендей. Чакан, бияк идиш аяк жыйнайбыз, бияка тамак бышырабыз дегендей. Бияка отуруп балдарыбыз менен чай ичебиз. Ошондой эле кыскача. Жылдышыңызга айтасызбы? Биякты чоңойтсок болот эле. Эми буйрган тургандыр, чоңойот болуш керек. Азыр эми жетет балдарыбыз менен өзүбүзгө чакан. Иштерди жыйнайбыз, тамак аш бияка бышырам, бияка отуруп чай ичем. Ошол эле кыскасы. Көбүнчө жылдышыңызга кайсыл тамакты жасап бересиз? Кайсыл тамак жакшы көрөт да? Негизи Айбек камыр тамактарды жакшы көрөт. Биз баарыбыз үй бүлөбүз менен камыр жейбиз да. Суюктан жупка, кесме, кургактан оромо, манты, камыр. Айтар баары камыр. Камыр кошуп жасайбыз. Камыр жок, вообще болбойт. Айтат го. Сен андан нан менен жейсиң бай депчи. Ошондой сыяктуу бизде. Көбүнчө камыр тамакты жакшы көрөт Айбек анан. Биз атабыздын табитине жараша биз деле кошо камыр жеп атып, биз деле камырды жакшы көрүп калдык. Колуңузга береке. Анан азыр сурагым келип атат да. Сиздерди карап туруп, азыр аябай бир жан шерек экениңиздерди мен бир карап туруп суктанып атам да. 5 баланы тарбиялап атасыздар, Кудайга шүгүр. Анан кийин ушуга чейинкисин азыр сурагым келип атат. Сиздердин баягы алгачкы таанышкан күнүңүздөр. Экөөбүздүн иштеген жерибиз бир болуп калды. Мен 98-жылы Балыкчы шаарына келип, Домкутра ыргесе көрөм деп эле ошол жакта калып калдым да иштеп. Менден мурун Айбек 1 ай мурун келиптир. Ошо 98 жумушка киргенбиз, анан 2004 үйлөндүк. 7 жылдан кийин үйлөндүк. Ошо Айбекте болгон 4-5 бала да кыздар, эжелер иштечкен да анан биздин таанышпай экенбиз, байышпай эке айтып калды. Бул кыз ырдайт комуз менен деселер. Кана ырда болуп эле мен ал жерде изде болуп калдым. Анан Айбек комузун алып келип эле ырдап калдым. 1-2 ырдап бердим. Анан ошол жерде директори Эсен Думанаев деп азыр ал киши өтүп кеткен. Анан ошол кишинин наамында
Балыкчы шаардык маданият үйү Эсен Думанаев атындагы маданият үйү болгон да. Анан ал киши ошол кезде эле 40 жыл иштеген киши болчу да. Театр культура үчүн аябай күйгөн. Анан алып калды мени. Бияка эле иште эмне кыласың деп. Мен ал кезде мурун мугалим болуп школдо 1 жыл сабак бердим. Анан отпускага келип эле эс алып келип ошо Дом культурага концерт көрөм болуп эле анан жумушка иште болуп калса мага да эме болуп калды да анан атама чалып 15 күндө бир күн чалып турат кызыңыз деп эле анан калып иштеп калдым. Анан ошентип чогуу иштеп калдык. Анан ошондон бери азыркыга чейин чогуубуз 98 жылдан бери. Ошол. Көргөндө жакшынакай кыз экен деген ошондо эле мындай биринчи көз караштар пайда болгон болуш керек деп ойлойм да. Пайда болду да мендечи. Жакшынакай кыз экен деп анан эле ошентип алып кирип кеттик тиги маданият үйүнө. Биринчи көрүшкөндө эле жактыруу болгон окшойт да, бирок байкабай жүрө берген окшойбуз да. Анан кийин Качан айттыңыз сиз ошо? Кийин чогуу иштеп калдык. Анан өзүм эле жакындап эле сүйлөшүп жигиттерден коруп эле ошо жүрдүк. Анан 1 жыл болду, 2 жыл болду. Чогуу иштеп жүрдүк. Бул кайсы иш чара болбосун ошо дайыма бир жүрчүбүз да. Дайыма барабыз, киши тосу десе ошол жака барабыз, чогуу барабыз. Анан ошентип жүрүп анан күндөрдүн бир күнүндө эле кээде өзүнчө жалгыз тойго чыгып кетип калчу да. Анан ошо тойго чыгып кетет. Конокко кетип калам да. Тааныш биздин жеңем абамдын 4 күн кайын журту коноктосуп атыптыр да. Анан жүрү айда деп мени ичтип алат да конокко. Анан алып барып ырдаганы кетсем айдан ала качып кетти болуп эле кымгыт болуп атыштыр да, балыкчыдачы. Баары түнү эки жең туруп ашкан балдардын баары, чогулуп алган досторубуздун баары. Анда телефон жок кез. Ооба. Анан үйүндө эме домашний телефон бар болчу да. Чалса албайт эч ким. Анысына чалсак албайт. Анан мен балдарды чогулттум. Мен Дом культурада иштеген дос курбу кызым эле ушинтип жүрө бересиңер, үйлөнбөйсүңөр дей берчи да, Нурзат деген кызы. Ошол курбу кызыңыз уюштурган. Ошол уюштуруптур да көрсө. Анын ала качып кетти айылга десе, булар кымгыт болуп анан издешип ошентиптир да. Ошо Нурзат себептүү да негизи. Ошол уюштуруп болгулай жүрө бересиңер да, эркек баладай болуп ушундай кыз болчу. Айбектин Озерный деп жана Көлжээкте өзүнүн чогуу өскөн кичинесинен чогуу өскөн дос балдары. Бас үйлөнтөбүз эле, дос балабыздын алып үйүнө алып барып эле экөөбүздү үйлөнүп салып атпайбы? Эмне эле үйлөнөсүңөр деп эле көшөгө тартып эле жолук салышып элечи анан. Кой, болбойт деп Айбек экөөбүз жинди го. Айбек жок эле башка бир элестетсеңер өзү. Эч ким тааныбаган эле үйгө бардыңыз. Тааныбаган эле үйдө. Досун эле үйүнө эле көшөгө тартып экөөбүз өзүнчө эле той кылып атты. Жеңе эле биздин кошуналарыбыздын жеңеси үйдө, же мамам жок, апам жок да. Эч ким жок эле жөн эле башка бирөөнүн үйүндө эле жолук салып атат да, көшөгө тартылып жанана. Кой болбойт деп, бияк андай болбой калат го деп эле. Болбойт деп атсаң, анда баскыла деп туруп эле анан. Анан Кошуна апаларыбыз баары үйгө алып барып эле ушинтип эле анан киргизип салып үйлөнүп калганбыз досторубуздун аркасы менен. Ошондо досторубуз болбосо чын эле үйлөнбөй калмак болушубуз керек. Дагы эле жүрө берет белек же. Ким билет эми, может. Анан азыр ошо учурдан пайдаланып досторубузга дагы ыраазычылык билдирип кетип, үйлөнтүп койгон досторубузга дагы терең ыраазычылык билдирем. Бар болсун ошо досторум. Азыркыга чейин мына жакшы, жылуу, ысык мамиледебиз. Дагы деле ошондойбуз да, ошол кезде катнаштабыз дегендей. Азыр алардын баары ал кездеги бойдок балдардын баардыгы үйлөнө электе деле ошондой дос болчубуз да баарыбыз. Үйлөнгөндөн деле ошондой, азыр деле ошондойбуз да. Мамиледебиз, ошо үй-бүлөбүз менен катышып турабыз. Мен өзүм түнт болуп калган үчүн ошондой айта алчу эмес болушум керек. Апам ашса айткандан коркуп эле жүрдүм да. Жок, ал кезде биз деле үйлөнөлү деп деле мындай ушу ойлонуп эметкен эмес окшойбуз да, үйлөнүш керек,
депчи бизге билинбей эле баягы билинбей эле ошол мына 98ден 2004 үйлөндүк деп атпайсызбы? Билинбей 7 жыл өтүп кеткенди эле билбеппиз да. Мындай ойлоп көрсөкчү. Баягы чогуу иштеп, чогуу жүргөн үчүн болуш керек деп ойлойм. Чогуу иштеп, чогуу жүргөн үчүн эле билинбей калды окшойт да. Эгер чогуу иштебей, мен башка тармакта, Айда башка тармакта болсо, Үйлөнүп алмак болуш керексиз бат элечи. Ал кезде Кайтарып телефонда кызганып. жок, ошо бат эле үйлөнүп алмак болушубуз керек деп ойлойм да. Анан биз чогуу жүргөн үчүн ошо 7 жыл мындай билинбей эле өтүп кетти. Бирден бири себеп ушкен да. Ооба. Бирден бир себеп ушул. Кызганчу эле, катуу кызганчу эле. Айбек эке. Билбейм, кызганчу эле. Той топурга барганда. Той топурга барганда мен аялымды өлөчү баягы. Өзү эле менчикти алып, же мен ырабы көрбөйт бирөөгө, же өз албайт дегендей болду. Мен көп кишиге үйлөнөлүк деле ошо эме деп койчумун да. Мен келинчегим келинчегим деп койчумун да. Деп койчу экен да ар жактан мен келинчегим. Кызганыч бар да анда. Кызганыч бар болчу. Кызганыч болгон үчүн жанында болгон үчүн ошентип айтып атам да. Күзөтчү болуп жүрдү деңиз. Кайтарып жүрөр. Азыр апаңыз айтып калдыңыз го. Жини келген, жини тарандан кийин барайын дедим депчи. Бочен сүйлөшкөндө айтчу эле. Каршы болуп же болбосо макулдугун берип, айсаң мындай кыз ал. Жок, ырчы эмес болсо деп ойлочу болуш керек да. Айтчу, ошондой ойлочу окшойт апамчы. Ырчы эме албай эле койсо деп ойлочу окшойт деп ойлой берем да азыр. Ошондой ойлочу окшойт да анан. Андан дагы мындай башка кызды айтып көрөйүнчү десем, ошого макул болот атпайбы? Башка кызды айтсамчы. Анан Кайсы кызды? Ошондо Азыр сурайбыз, эми сурайбыз. билине баштады. 18-19 жылдан кийин. Ошентип, ошол апама ошентип айтсам, дегенсип калды да. Анан Ошол кызга макул болуп калды. Ошол кызга мындай дегенсип калды. Анан Айдан айтсам такыр эле каршы болгон да. Анан жок, болбойт деп эле анан ошентип жанагы досторумдун аркасы менен апаларыбызды киргизип, анан артынан биз барганбыз. азыр жаштар пландайт экен го. Үй бар, машинеси бар, той, анан эмне биз ошону ойлонбой элечи, эчтеке жок эле үйлөнүппүз да, мындай. Аны деле ошону деле ойлонбосок керек. Үйлөнүп алып. Үйлөнсөк эле болду деген окшойбуз да. Андан кийин анан ошо турмуш өзүнүн арабыз эме баягы өзүнүн жолу менен кете берет экен. Анан ошентип жүрүп, тияка кагылдык, бияка урундук дегенде анан Көз караштан түшүнөбүз го. Айбек караганда эле мен түшүнөм, мен карасам Айбек түшүнөт, Ошондой. Мен көбүрөөк түшүнөм, 7 жылда окудуңуз алгач башында. Эмне кылыш керек, эмне кылбаш керек? Ооба. Ошентип билип, анан Мен жөн эле уруша бергенде эле болбойт болуш керек. Бул нерсени, урушкан нерсени мен башынан эле жаман көрөм да. Анткени үйдө атам менен апам экөө чатакташып көп ушундай болгондо анан мен ошондон улам анан кийин эки ажырым жолго түшүп кетишкен. Анан ошондон атын эми, анан ошондон кийин мен үйлөнсөм эгер, мен үй бүлө курсам, мен такыр мындай урушпайм дегем да. Эч кимди да урушпайм, аялымды да урушпайм, түшүнүү менен кабыл алып жашайм деп. ошо сөзүндө туруп келатат. Туруп келатат болушум керек. Туруп келатат. Анан жөндөн эле уруш чыгарганды да жаман көрөм. Баарын түшүнүү менен кабыл алыш керек, сабырдуу болуш керек. Айбек көп сүйлөчү эмес да, башында үйлөнгөндөчү бир кыз айтып. Анан үйдө мам Айбек 3 бүрт турган анан жок. 3 бүрт турган анан мам 4-өлөдө анан баягы үйгө келип 4-өлө мен менен 5 болуп калдыкпы. Анан чай ичебиз да. Эч ким сүйлөбөйт да. Мындай элечи. Чай кайнатып мынтип аралаштырып анан мынтип коюп анан чай ичип анан туруп мындай жым-жырт да, тып-тынч. Өлө мындай бук болом десең да. Мен биздин үйдө наоборот да. Биз мындай баарыбыз кыйкырып, бакылдап, шатыра, башкача да. Анан бияк баш эки башка да. Анан чыдабай кетем десең сүйлөнөм. Мен эле бирдемелер сүйлөй берем да.
жакшы көрүп атабы жаман көрүп атабы ойлоп тургум да сүйлөй берем деп коюшат. Айбек башка сүйлөйт, чай ичип эле жатып баары ушундай да. Анан Айбектен кийин кайнын кичине сүйлөйт, экөөбүз эле сүйлөйбүз да. Анан анда болчу деп ушуп коет. Ошойдон тып-тынч да, тып-тынч анан. А биздин үйдө наоборот баарыбыз отуруп, ата, ма баарыбыз отуруп бакылдап, шакылдап, чай ичкиче кеч кирип кетет түш болду. Анан кеч келген түн болуп ушундай бака-шака болуп көнгөндөн кийин ошого көнбөй жүрдүм да. Анан зато Айбекти көндүрдүм бака-шака. Тескерисинче мен бака-шака болуп ошондойду жакшы көрөм да. Бака-шака көңүлдүү шатыра-шатман отурган жакшы да. Сонун бир бага үй бүлөлүк бир махабатыңыздар аябай кызыктуу экен да. 7 жыл сүйлөштүңүздөр, андан кийин досторуңуздар аркылуу үйлөнүп калдыңыздар да. Сонун. Анан азыр сиздерден бир сурагым келип турат. Талым кыз менен көбөктүн айтышы. Жалпы Жумурай журтубуз сиздерди ушул бага үй бүлөлүү экениңиздерди билбесе керек анча мынча бага көрүүчүлөрүбүзчү. Сурайт да ошо жана Айбек менен турган сенсиңби деп сурайт да. Ал менин жолдошум дейсиз. Келиңиздер ошол деп көрөбүз. Талым кыз менен көбөктүн айтышындагы бир үзүндү болсун. Жетөөбүздөн чыккан Талым кыз деген акын ырчы кыз элге жарыя салат экен. Ким менен айтышып, ким менен сөзгө ырга жыкса мен ошого турмушка чыгам дейт. Ошондо нарын тараптан Көбөк чоң деген акын жигит келип экөөнүн айтышып аткан жеринен үзүндү кылып ырдап берели. Келиңиздер. Асман менен сакындап жүргөн нуруң ай болот. Арасында мунарыкта кирген нуру түн болот. Асман жерди жаркыткан ачык нуру күн болот. Таптым талым сөзүңдү, келтирдим бигебиңдин. Аптык багын талым кыз эң ачмак болдум көзүңдүн, эң ачмак болдум эй көзүңдүн. Болso kechkinde көрмөгөн жигит чечтим деп таппадым деп бүгүнгү талымгы сөзгө жыгылдым, талымгы сөзгө жыгылдым, талымгы сөзгө жыгылдым. Эй балдар. Деп талымгы сөзгө жыгылганан көбөккө турмушка чыгып, анан 5 балалуу болуп жыргап жашап атышты. 7 жыл сүйлөшүп, ошону Сонун. Сизерге терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, оорубаңыздар, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз.